баягы жазык кодексиндеги ар бир кылмыш, ошол жерде көрсөтүлгөн ар бир кылмыш кандайдыр бир органга таандык болот да. Же милицияга, көпчүлүгү милицияга, анан ГКНБга, прокуратурага, жанагы бажы кызматына, ошолорго таандык кылмыштар бар. Ар бир орган өзүнө таандык кылмышты гана тергейт. Анан кээде баягы аябай татаал иштер болгондо булар ооба ведомство аралык деп коет. Ошондо прокурор чечет да, ошондо бир группа түзүп туруп, ал жака ар кандай немелерден, органдардан тергөөчүлөр кириши мүмкүн. Анан бул Темировго неметип аткан берене туура бул милицияга таандык, ички иштер органдарына таандык, алар тергеш керек. Анан эмне себептен Ташиев келип жооп берип атат, мага дагы түшүнүксүз болуп калды. Ошол жерден Ташиев бул баягы келип актанганын аракетин кылбадыбы? Иликтөө боюнча, туурабы? Баштаганда эле жана схеманы чийип, бул эч кандай кылмыш жок, иликтөөдө айтылып аткан нерсенин баары калп деди, бирок эң негизги нерсени мойнуна алды да. Жанагы КПКнын башчысы ал менин иним деди, иниби, жээниби билбейм. Кандай тууганчылык экенин билбейм, бирок ошол нерсени мойнуна алды. Мына ошол нерсени бирок нормально көрөт атпайбы Ташиев? Эмне болмок эле? Менин жээним эстүү, акылдуу, чекпейт, ичпейт, билимдүү деп ошондой Бакиев эмне кылай балам? Жөндөмдүү деп атат. Бир нерсени түшүнбөй атат да, Камчыбек Кадыршаевич, жанагы о противодействии коррупции деген мыйзам бар. Ошону карап койсунчу, бир эмес, бир нече беренесинде жазылып турат. Бул коррупциялык көрүнүш. Мамлекеттик кызматта турган адамдар өздөрүнүн жакындарын, туугандарын, даже момундай деген сөз бар да орусчасында, свойственники деген, кудалары деп атат да. Даже кудалары деп атат. Ошолордун баарын кызматка орноштурганы, мамлекеттик кызматка жылуу жумшак орун бергени, бунун баары коррупция. Биз эгерде мындай укуктук, демократиялык, мыйзамдуулук сакталган өлкөдө жашай турган болсок, мындай иликтөөдөн кийин анан ГКНБнын башчысы өзү чыгып, ооба, ошондой деп тастыктап аткандан кийин президент отставкага кетириш керек болчу. Бул жетиштүү. Ушул эле факт Ташиевдин отставкага кетишине бул жетиштүү факт. Ошонун артынан президент өзүңөр көрдүңөр, пост жазып атат. Нормально эле турбайбы? Камчыбек Кадыршаевич чыгып, ошону түшүндүрүп бербеди деп. Эмнеси нормально? Президент өткөндө өзү айтты го. Бир дагы киши, бир дагы атка минер өзүнүн тууганын мен дагы деди, өзүн дагы айтты, туурабы? Антип баягы туугандарын биз кызматка койбойбуз. Болду, ал заман өткөн. Кызматка отура турган адамдардын баары ачык конкурстан өтөт деди. Кана? Бирок да бир нерсеси бар да, жанагы өзү айтмакчы, баягы Курманбек Бакиевдин дагы сөзүн эстеп атпайлыбы? Не кылайын эми, балам бизнеске шыктуу болсо деп. Ошол жерден мисалы ошол жакын адамы чындап эле таланттуу болсо, ошол ишкерди алып кеткенге, же болбосо мамлекеттик кызматты жакшы жетектеп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошондой кабылдалалы да. Кандай болбосун жолотсо болбойт. Кандай болбосун. Мыйзамда жазылган, кандай болбосун, бул мыйзамга да карама-каршы келет. Бул этикага да эмне, Ташиевдин жээнинен башка адам жокпу КПКны иштетип кете турган?